Ассаламу алейкум. Урматтуу Москвар каналыбыздын катталуучулары, замандаштар, амансыздарбы? Ушул видеода мен өтө көптөн бери айта албай аткан бир чындыкты айтайын деп атам да. Акыркы бир 4 ай 5 айдан бери оңой тамакка үйрөнгөндөр аябай көбөйүп кетти. Неге мынчалык айнып баратабыз мен түшүнбөйм да. Мурда андай эмес элек. Тынч эле жашап жүрдүк элек Москвада. Документтерибиз базада туруп эле, кеңири кенен басып, жакшы эле жүрдүк элек. Могу 3-4 айдан бери регистрация жасайбыз, таза кылабыз, андай кылабыз, мындай кылабыз. Кудай, андай эмес, тууганым, бири-бирибизди алдай билек деп туруп алдап коюп атат да. 20 миң, 15 миңге 3 айга, 4 айга, же болбосо 6 айга, 1 жылга регистрация жасатып, базага вообще түшпөгөнүн көрүп атабыз. Анан көрүнгөн полицейскилерге тыйым берип кой эле, ушу иштеп атабыз, бала чага багайын деп, үйүм бар эле, же кредитим бар эле деп аяктан эптеп ар бир шылтоон айтып, тыйым берип чыгабыз да. Кече бир метронун жанында турсам, бир агабыз таксичей деген, укам регистрация кылдырдык элек, базага кирбептир дейт. Ушундай кылып алдап дейт, азыр дейт, без регистрация, базада жок регистрацияны көтөрүп жүрөм дейт. Анан дейт, ону песиктер бар го жолдо текшерип, наркы берип кыла тургандар. Ошолор дейт, машинамен барып эле, стой, у тебя на база нету регистрации, я знаю деп эле токтоп, байкыл текшерип уже байкыл атат деп атпайбы, уже билип калды деп атат. Бизге эмне жетпей атат, туугандар, буга чейин жакшы эле жүрбөдүкпү Москвада, документ жасагандар. Эмне мынча бири-бирибизди алдайбыз? Акыреттен жооп беребиз бирокчу бул нерселерге. Ошол регистрация кылдыра турган туугандарымадан бир жакшы сунуштта. Эгер регистрация кылам деген болсо, видеого тартып, регистрация кылып бересиңби, базага киреби, ушунча акча берип атамын. Эгер базадан чыгып кетсе эмне кыласың? Кандай кылабыз, акчаны кайтарып бересиңби, же кайра бир базага коюп бересиңби, канча күндө коюп бересиң? Ушундай деп сүйлөш керек болуп калды да, видеого тартып алыш керек болуп калды. Башка айла калбады чынын айтканда, туугандар. Регистрацияны алдангандар аябай көбөйүп кетти. Күнүнө жок деген 2 адам жазып атат бизге. Эми мен колумдан эч нерсе келбейт, ошол эми ушулар чечип берет экен деп жазат экен элдер. Биз сиздерге окшогондой бир жөн эле бир адамбыз. Биякта бир мансаптын ээси эмеспиз, же бир жерде иштебейбиз дегендей. Ошол катардагы бир мигрант катары эле жүрөбүз бул жакта иштеп. Кыскасын айтканда, алдамай көбөйүп кетти. Ушул эптеп эле акчасын алса да, 4 миң котор, 3 миңини кийин бересиң. Базага коюп беребиз, андай кылабыз, мындай кылабыз. Түшүнбөй калдым, башка мындай нерсе мурда болбойт эле. Анан метролордо, автобустарда жүрсөң, кыргыз жаш балдар келип, телефонуңуз берип туруң, чалып алайын, андай кылайын, мындай кылайын деп 900гө кирип, Сбербанктан акчаларды которуп алып атат. Бижелерибиз айтып атат да, укам ушул жаш экен, бала экен, анан укам менен тең экен, эжем баласы менен тең экен, же кичине бала менен тең экен ма деп берип койдум эле. Мындай кылды, акчамды алып коюптур, эмне кылайын, каяка кайрылайын? Мисалы, полицейскилерге барып кайрылган болсо, жашаган жериңе барып кайрыл дейт. Практически 80% мигрант болуп жүргөн кыргыздар ошол регистрация кылынган жерин жашабайт да. Эми кимге айтат арыз могуну? Кыскасын айтканда, туугандар, алданбайлык, документке так болойлук. Сөз көбөйүп кетти өзү. Аманда туруңуздар. Анан кирди чыкты маселелер жаралып калса сиздерде, ушул сүйнагыбызды сунуштайм. Өзүм дагы канча болду, бир 15 күн болуп калды. Кири чыкты кылып келдим. Эгер ошол кири чыкты кылам деп калсаңыздар, ушул сүйнагыбызга кайрылыңыздар. Ишеничтүү до конца айдашат өздөрү. Чорныйдан, базадан текшерип беришет, жолго чыгардан мурда. Акысыз аягы. Ошол туугандар. Ошол жолдо 5 миңге алып барам, 4 миңге алып барам дегендер жолдо мен көрдүм чынын айтканда. Ошол спринтер менен барышты. Биз токтодук. Ошол Альфа менен алар токтотtu дагы 2 миңден топто берди. Ошол шофёрчу. Барака 1000 рубльден берип туруп, 1000 рубльден чөнтөккө жеме аерди да. Жүрөгүң кейт да, чынын айтканда. Эмнеге эле ушунчалык пейлибиз өзгөрүп баратат, түшүнбөйсүң. Ишеничтүү туугандар, ишеничтүү. Аманда туруңуздар. Рахмат барыңыздарга. Жарнамалар болсо кайрылыңыздар.